Жаңы мыйзамдарды иштеп чыккандардын бири Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык институтунун академиялык иштер боюнча директорунун орун басары профессор Каныбек Сманалиев. Анын баамында 1999 жылдан бери иштеп келе жаткан жазык процессуалдык кодексте сотко чейинки жана сот өндүрүшү начар иштелип чыккан. Ошондой эле бүгүнкү реалдуулукка дал келбейт. Сманалиев жаңы эрежелердин негизги маңызын жарандардын укугун жана эркиндигин сактоо деген ой түзөөрүн билдирет. Новый уголовный процессуальный кодекс. Эми жаңы жазык процессуалдык кодекс адамдын укугун, эркиндигин биринчи орунга койгон көптөгөн институттарды ичине камтыйт. Баарыбыз билгендей, мурдагы эрежеге ылайык сот процесси узакка созулган жана темир тор артында суралып жаткан кылмышка шектүүнүн укугу бузулуп келген. Бул көрүнүшкө чекит коюу үчүн аймактарды депонирлөө деген институт иштеп баштады. Жашоо шартка, ыңгайга жараша сөзсүз өзгөрүүлөр болуп турушу зарыл. Процесс учурунда алымча кошумчалар киргизилип турганы нормалдуу эле көрүнүш деп эсептейм. Бул багытта коомчулуктун активдүү болуп жатканы бизге чоң жардам. Сот укуктук реформанын алкагында жүзөгө ашып жаткан жаңы өзгөрүүлөр, өзгөчө бузуулар жөнүндө кодекс көп талкууланбай жогорку кеңештен өтүп кеткендигин депутат Курманкул Зулушев билдирет. Ошондой эле жаңы мейкиндикке жол ачып берген мыйзам кодекстердин пайдасы да аз эмес деп эсептейт. Биз депутат катары жардам беришибиз керек, кемчиликтерди жоюшубуз керек. Өкмөт тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан бул беренелер боюнча карама-каршылык бар, бул беренелер боюнча кемчилик бар деп алып келсе, биз парламент жогорку кеңеш бүгүн даярбыз. Аны тез арада карап, 3 окуудан өткөрүп берип, буларга жардам бергенге. Бүгүн биз теоретикалык жана кодексти изилдеп чыктык. Ал эми практикалык кандай ишке ашып атат, бул укук коргоо системасы менен сот бийлигинин мойнунда бул жүк. Зулушев бир нече беренелер боюнча өзгөртүүлөр даярдалганын, жакында парламентке келип түшөөрүн маалымдады. Толук ишке киргизсек жакшы жактары да көп. Гумандуу жактары бар. Кээ бир кайчы бири-бирине каршы келген беренелер бар. Мунун баарын эми убакыт турмуш көрсөтөт, жоюуга болот албетте. Жакынкы учурда кайсы кодекстерге кандай өзгөрүүлөр киргизилет? Президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Санжар Исабаев төмөнкүлөргө токтолду. Ошол кээ бирки статьяларды ошо конституцияга ылайык келтирүү боюнча атайын мыйзам долбоорлор иштелип чыгып, азыр ошол кандай десек, баягы горячий эң негизги азыр ушул чукул болуп атат, ошону киргизиш керек болуп атат, ошол мыйзамда. Андан сырткары бузуулар кодексинде айрым статьяларда баягы ыйгарымдуулуктуу өкүлдөрдүн штраф салуучу эмелери карама-каршы келип калган да, органдарды. Ошону алмаштыруу боюнча, ал боюнча дагы мыйзам долбоор иштелип чыгып, азыр ошо өкмөттөн макулдашылып, жогорку кеңеште караш керек да жакындачы. Президенттин демилгеси менен өткөн иш-чара мыйзамдын авторлорунун сөзү менен башталды. Алар жаңы кодекс мыйзамдар жөнүндө кенен маалымат берип, андан соң чогулгандар талкууга өтүштү. Өткүлбек Асылбекович, мына азыр жазык жана жоруктар боюнча бирдиктүү реестр боюнча мына сектор аралык топ түзүлүш керек деп атат да. Ошонун алкагында эмне жумуш жасалды? Межведомственный комиссия деп атпайбы, РПП боюнча. Мыйзамдарга ылайыктуу программаларды дагы иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Мыйзамга ылайыктуу, мисалы үчүн жазык процессуалдык кодекс, кылмыш жаза кодексинин мыйзамды ишке киргизүү, колдонуудагы мыйзамга ылайык биз РПП системасында ошого ылайыкташтырып программалар түзүп киргизип атабыз. Бул өзү рабочий группа түзүлгөн, ар бир жерлерде рабочий группалар менен ар жуманын 2 күнүндө биз онлайн аркылуу эмне маселелер чыгып атат бүгүнкү колдонууда. Иштеп жатабыз бул боюнча. Бул кодекстер боюнча твердый позициям. Биз имплементацияга, бул реформаны имплементацияга, то есть ишке ашырууга барышыбыз керек. Бул мыйзамдар биринчи кезекте адамдын кадыры, адамдын баркы, адамдын укугун коргоого багытталган реформа. Ошондуктан адамдын укугу, адамдын баркы, кадыры коргогон мыйзамдарды биз албетте колдойбуз. Бирок гумандаштыруу маселесинде аша чаап кеткен жокпузбу, дейт эл өкүлү.
и как изучены должны быть. Практика жүзүндө кандай иштеп кетерин, жыйынтыктары кандай болоорун билбей туруп бир нерсе деп айта албайбыз. Болгону жаңы мыйзамдардын үстүндө иштөөдө болушунча статистикага, реалдуулукка жана гумандашууга багыт жасаганыбызды белгилегим келет. Эске салсак, Кыргызстанда 1-январдан тарта жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирген. Мындан тышкары пробация жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштеп баштаган. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.